Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди ошол менин каналыман көргөнгө абдан кубанычтамын. Сиздер менен Искендер Шашеев. Бүгүнкү видеода АКШ чалгын кызматы Орусияга Сырдын Сенатка жашыруун тартуулаганы боюнча талкуулайбыз. Ар бир ушул видеодо келтирилген маалыматтын шилтемеси бар. Ар бир шилтеме боюнча өтүп туруп текшерип алыңыздар. Критикалык ой жүгүртүү абдан пайдалуу нерсе. Анан ушул акыркы жуманын жаңылыктарынан жакында эле ошол биринчи күнү Зеленский контр чабуул боюнча маалыматты ачты, пресс-конференция берди. Жакында ошол пресс-конференция толугу менен чыкты. Анан ал айткусу боюнча эң биринчи жортуул боюнча контр чабуул боюнча маалыматты топтоп туруп, планды жазып туруп, ишти баштаган астында булар украиндиктер АКШ генералдык штаб менен маалыматты бөлүшүшүптүр. Бөлүшсө, Зеленскийдин айтуусу боюнча ошол эле күнү кечкиге чейин Путиндин Орусиянын президентинин үстөлүнүн үстүнө бул маалымат папкасы жатып калыптыр да. Ошон үчүн эми Зеленскийдин айткысы келгени бул деген Америка Кош Штаттарынын арасында бирөө ошо Орусияга маалыматты сатыптыр дагы. Саткан соң Украина контр чабуул жасай албай калыптыр. Ушундай имиштер айтылып атат интервьюсунда. Аны далилдөөсү булардын баягы жүгү да, ошол Украинанын жүгү, республиканецтер, демократтарга каршы чыгып жаткан топтордун, саясий топтордун жүгү АКШда. Дагы Зеленскийдин айтуусу боюнча Украинага убада кылынган снаряддар да толук келген жок. Анын айтуусу боюнча евро биримдик убада берген миллион снаряддын ичинен 30 эле пайыз келди. Украиндиктер ошол снаряддардын көбүн ала алышкан жок. Аларга бүгүнкү күнү жетишпей жатат. Эгерде Орусия тарап 10 снаряд атса, бүгүнкү күнү Украина тарап 1 снаряд атып атат. Ошондуктан кээ бир учурда дагы мындай снаряддарга жооп кайтарбай жатат Украина тарап. Жеңилип жатат. Работинадан кетти. Дагы 4 багыттан акырындап артка кетип атат Украин аскерлери. Снарядсыз согуш бүгүнкү күнү такыр мүмкүн эместей байкалып жатат да. Анан дагы бир кошумча маалымат чыкты. Ошол Конгрессте Майк Джонсон деген өкүлчүлүктөрдүн палатанын спикери кандайдыр бир маалымат чыкты. Маалыматы боюнча 2018-жылы шайлоо болуп жатканда ошол өкүлчүлүктөр палатасына Америка Кош Штаттарында кандайдыр бир деңгээлде ошол Николаев деген мурунку Орусиянын транспорт министрлигинин министри бүгүнкү күнү ошол куралдар, жарактар ишканалары бар. Канча бир деген чоң көлөмдөгү акчаны бериптир ошол Джонсондун компанияларына. Анан Джонсондун ошол шайлоо кампаниясы ошол акча менен каржыланыптыр да. Анан бүгүнкү күнү Джонсон бул маалымат чыккан соң ага каршы айтып чыкты. Жок, биз деген ал акчаны алган жокпуз, биз аны кайтардык деп койду. Бирок ошентсе дагы баары бир бийликке келди Джонсон ушул акчанын аркасы менен. Албетте бул жерден Америка Кош Штаттарында чоң сот процесси башталышы мүмкүн. Журналисттер изилдеп ушул Джонсонду жоопко тартышы мүмкүн. Бирок тартпаса дагы саясатта ушундай боло берет, тартпай деле калышы ыктымал. Кантсе да мындай репутацияга катуу сокку болду деп айтылып жатат да серепчилердин арасында. Ушундай экен. Коррупция ошол демократиянын жана коррупцияга каршы күрөштүн мекенинде дагы ушундай көрүнүп кетет экен, бар экен. Анан бүгүнкү күнү жанакы жаңылыкка кайрылсак, Америка Кош Штаттарда бир нече күн мурда ошол жакынкы эле арада ЦРУнун башчысы сенаторлорду жыйнап, аларга жашыруун түрдө эшиктерди жабык эшиктердин артынан маалыматты тартуулады. Ал маалымат боюнча Орусиядагы атайын кызматкерлери Орусиянын пландарын билген имиш. Ким билет, балким Орусия өзү ошол пландарды бөлүшүп бергендир. Орусия кандайдыр бир деңгээлде бүгүнкү күнү Симонян айткандай космоста куралдарды жайгаштырып жатышы ыктымал деп жатат да. Бүгүнкү күнү Орусия ошол космоста спутниктер учкан бийиктикте бул 100 километр, 70 километр, кээ бир учурларда 50 километр, кээ бир спутниктер үчүн ушул 120 километр бийиктикте жердин кыртышынан ошол атомдук куралдарды жайгаштырабыз деген ушундай пландар бар экен да. Ал эмнеге керек? Ал деген мисалы үчүн ал курал менен жардырып орбитадагы спутниктердин баарын талкалоо максатына керек. Бирок бир четинен бул деген башка дагы маалымат булактар боюнча айтылып жатат. Бул деген Орусия тараптан блеф, алдоо.
согуштук кандайдыр бир опуза. Булар деген космоска балким муляжды деле жайгаштырышат. Ал муляж деген ядердик эмес, анан жарылганда дагы жарылбашы мүмкүн, бирок америкалыктарды сестентирип, коркутуп турууга жардам берет деп эсептешет да. Бүгүнкү күнү ошо бүт жашоо дүйнө жүзү боюнча жана Америка Кошмо Штаттарынын армиясы, бүт коммуникациялар жана атомдук куралга каршы системалары толугу менен спутниктерге көз каранды. Эгерде ошол спутниктер жок болуп кетсе, же болбосо биктигинде бирдемке жарылып, анын сыныктары башка спутниктердин баарын ушундай уй жалагандай эле жалап кетсе, анда Америка Кошмо Штаттары көзсүз калат, сокур калат. Ошондо мисалы үчүн Орусия эгерде ядролук курал колдонуп ракеталарды жиберсе, ошо Америка Кошмо Штаттарга каршы алар деген ошолор ар бир ракетанын жолун көрө алышпай калышат. Көрө албай калса, албетте ар ракетаны токтотконго күчү жетпей калат. Ошондо ядердик согушта боло турган зыян бүгүнкү кыла алат деген серепчилердин айтуусу боюнча зыяндан 120 эсе чоңураак болуп кетиши мүмкүн. Ошондо радиолокациялык станциялардын калбашы мүмкүн да, анткени спутниксиз булар иштебейт, ракеталарды көрбөйт, радарлар иштебейт, жалпы дүйнөлүк мониторинг системасы иштебейт. Бүгүнкү күнү ушул бүт Америка Кошмо Штаттарынын аскерлеринин байланыш аспаптары толугу менен ушул AWACS деген самолеттору, солдаттардын рациялары бүт баары спутниктерге катуу байланган. Ансыз беспилотниктер да иштебейт, алыска учкан учкучтар иштебейт. Албетте ушул спутник эгерде жарылса, спутник ТВ иштебей калышы мүмкүн, Илон Масктын Starlink иштебей калышы мүмкүн. Сырткары биз кандай байкайбыз аны? Мисалы үчүн америкалыктар муну байкайт, булардын спутник телевидениясы жок болуп кетет бир маалда, мындай жөнөкөй жарандарга эгерде карасак да. Интернеттин жарымы иштебей калат. Анан дагы мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарынын NORAD деген системасы бар. Ал NORAD деген системасында ошол спутниктердин жардамы менен глобалдык мониторингти күнү түн жасап жүрүшөт да. Ушунусу да иштебей калышы ыктымал, ошо эгерде спутниктер жарылса. Анын сырткары дагы бүгүнкү күнү Орусиянын тарабынан маалымат түшүп атат. Булар деген баягы эмки жылы ошол ракеталарды жайгаштырабыз, спутниктерди жиберебиз деп турат. Кайсы спутниктерди айтылган эмес, ядердик спутниктерби же муляждарбы, ал боюнча маалымат баягы алдоо же согуштук опуза сыяктуу толук ачылган эмес. Бул эмнеге керек? Орусия эгерде ушуну жасаса, эгерде чын эле баягы космоста ПРО системаларын, бул ракеталарга каршы системаларын жок кылса, чын эле ядердик жардырууларды бир нечесин өткөрсө, бизде орбитабыз толук космостук мусорго толуп кетет. Спутниктердин көбү жоголот. Ошо менен бирге Америка Кошмо Штаттарынын Орусиянын астындагы болгон артыкчылыгы жокко чыгарылат. Артыкчылыгы спутник байланыштары. Эгерде ушул артыкчылык жокко чыгарылса, координация жана мындай байкоо системалары жок кылынса, аларды калыбына келтирүү үчүн бир канча убакыт керек болот. 5 жылга чейин. Ошол 5 жылдын ичинде Орусия Америка Кошмо Штаттарынын армиясын, өзүнүн армиясын теңдештире алат. Кытай, Америка Кошмо Штаттары, мисалы үчүн Орусия, баягы санкциянын астында турган Түндүк Корея жана ошо Иран, алар деген ошо Америка Кошмо Штаттары менен анда салгылаша алат. Анткени ошондо баягы сапаттан өйдө сан болуп кетет да. Сандары, аскерий саны боюнча ушул өлкөлөр Америка Кошмо Штаттарынан бүгүнкү күнү өйдөрөөк. Анан биз кандай байкабыз? Кыргызстанда бизде GPS навигаторлор, GLONASS навигаторлор албетте иштебей калат. Спутник ТВ иштебей калат. Санариптик телевидение иштебей калышы ыктымал. Интернеттин бир 30%, 20%на чейин иштебей калышы ыктымал. Башка эчтекени байкабайбыз. Мына ушундай жаңылыктарды карасак, бүгүнкү күнү ушу бул сүрөттү көрсөңөр кандай ой келип атат? Бул сүрөттө көрүп атасыздар, баягы Украина жем болуп жатат бүгүнкү күнү. Анан башка чоң өлкөлөр Украинага жардам беребиз дегени менен ошол эле жырткычтан көп айырмаланбай жатат. Ошондой эле коррупцияларда, ошондой эле баягы түз эмес кыймылдар болгондой байкалып жатат да. Анын сырткары Кыргызстан болсо өзүнүн ордун табыш керек. Ушундай сыяктуу жем болуп кетпеш керек. Маалымат бекер таратылат. Эгерде баягы колдойм десеңиздер, колдоп койсоңуздар болот. Бирок мындай өз ыктыярыңар менен. Анда эмки видеолордон görüşкөнчө.